Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер! Соң пополнить счет дегенді басып тұрып 1x Money KG арқылы Анварға қайрылып балансыңызды толық табасаңыз болады. 1x Bet ишенимді букмекер. Анжеликанын ырга үнү жетпей калды. Ырчынын жандуу ырдаганы талкууга түштү. Көпчүлүккө маалым болгондо ырчы Анжелика Кайратова өзүнүн 30 жаш курагынын урматына чоң шоу программадагы жеке концертин берди. Кечеге ырчынын жакын санаалаштары, сахналаш кесиптештери катышты. Ырчы адатка айлангандай туулган күндүк концертинде Анжелика аттуу айымдарга жана бекер билет таратты. Ага кошумча казакстандык ырчылар да кеченин коноктору болуп жакшы маанай тартуулашты. Бирок Кайратова өзүнүн аткаруусундагы Сен ойлосом аттуу чыгармасын жандуу үн менен аткарганы көпчүлүктүн купулуна толбой калды. Сын калгандардын басымдуу бөлүгү үнү жок кантип ырдап жүрөт түшүнбөйм. Жандуу ырдай албай турбайбы? Миң Анжелика болсоң да үнүң ырга жетпей турса кыйын да. Акчанын күчү деген ушул тура. Үнү жок деген терс өңдүү пикирлерин билдиришүүдө. Бирок албетте ырчынын чыныгы көрмандары Анжелика мыкты деп айтуудан чарчабай келишет. Булак Барометр чекит KG. Гүлзат Мамытбек жеке концерт берерин сүйүнчүлөдү. Тамак, билет, дискотека бекер болот. Өзүн кыргыздын демимин деп атаган саентолог, алып баруучу жана жеке ишкер Гүлзат Мамытбек мен номер 1000 деген аталыштагы жеке концертин берүү алдында турат. Бул тууралуу ырчы Барометр чекит KG редакциясына берген маегинде айтып берди. Саламатсызбы Гүлзат? Даярдыктар кандай болуп жатат? Мен номер 1000, я номер 1 деген аталыштагы жеке концертиме даярдык кызуу болуп жатат. Буйруса келген коноктордун баары ыраазы болуп кетишет. Концерт берүү идеясы кантип жаралып калды? Концерт берүү идеясын мага дизайнер Алим Серебров деген жигит сунуштады. Келип эле Гүлзат эже, сиз жеке концерт бергенге даярсыз. Кеттик, биз сиздин командаңыз болобуз деп жардам берди. Ошентип сонун команда болуп иштеп жатабыз. Сизди коштоп башка эстрада жылдары да келеби? Ооба, казак элинин алтын үн ырчысы Кайрат Тунтеков келет. Тунтековду Казакстандын Майкл Джексон деп коюшат, мыкты ырдайт. Аны казактар аябай жакшы көрүшөт. Жалпы канча ыр аткарасыз? Жалпы 10 ыр аткарам. Учурда өзүмдү даяр ырдап жүргөн 6 ырым бар. Калган 4 ыр жазылып жатат. Концертке чейин алар да даяр болуп калат. Ар бир ырчы өзгөчө болсом деп аракет кылат эмеспи. Сиздин концертиңиздин өзгөчөлүгү эмнеде деп айта аласыз? Менин концертимдин өзгөчөлүгү 10 000 кишиге арналган флешмоб болот. Азия Молл соода борборунун кире беришинде өткөрөбүз. Спонсорлор тарабынан ар бир келген конокко бекер тамак да таратылат. Ырларыңызды эл кандай кабыл алып жатат деп ойлойсуз? Ырларымды эл абдан сонун кабыл алып жатат. Кыргызым менин деген ырым жарым жылдын ичинде 500 000 ашык көрүү топтоптур. Бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Эл мени көрбөсө, укпаса мынчалык популярдуу болмок эмес. YouTube каналымдагы катталуучулардын саны 30 000 эле жетет экен, а көрүүлө 500 000 ашты. Терс пикир билдиргендерге эмне дейт элеңиз? Мен аларга ушуңардан жазбагыла дейт элем. Хейтерлер терс пикир билдирип, мени сүйлөгөн сайын мен таанылам. Чёрный пиар тоже пиар деген сөз бар эмеспи? Мени таанымал кылып жаткан дагы дал ошол терс пикир. Билеттер канча сомдон сатылып жатат же соода борборунда болсо концерт бекер болобу? Билеттер сатылбайт. Концерттин дагы бир өзгөчөлүгү ал жакта эч нерсе сатылбайт. Баары бекер болот. Билет бекер, тамак бекер, дискотека бекер. Баары жаштар үчүн, кыргыз элим үчүн. Ырдап чыкканыңызды эстрада жылдыздары кандай кабыл алышууда? Биз аябай ынтымактуу элбиз. Мени кыргыздын ар бир эстрада ырчысы колдоп, жакшы пикирлерин билдирип жатат. Баары жакшы кабыл алып, ынтымакташып эле келе жатабыз. Концертке жолдошуңуз Хуан мырза, балдарыңыз келишеби? Албетте, балдарым, ата-энем, туган уругум, жердештерим, жора жолдошторум баары келет. Ал эми Хуан мырза боло келбей албай калат го деп ойлоп жатабыз. Анткени ал азыр чоң проект баштап Испания менен Эквадордун ортосунда жүрөт. Үй бүлөлүк маселелериңиз чечилди. Ооба, үй бүлөлүк маселелерим чечилди. Баары жакшы. Маегиңизге чоң рахмат. Маек берип жатып, Гүлзат Мамытбек өзүнүн концерти тууралуу ар бир кыргыз өзүнүн чөйрөсүндө номер 1 болууга умтулушу керек экенин кошумчалады. Ал эми мен планета боюнча номер 1 деп берүүчү болом, дейт ырчы. Булак Барометр чекит KG. Айнура Салахитдинова, ырчы. Өзүңдү сүйгөн, өзүңдү колдогон жолдошуң жаныңда болсун. Айнура, чыгармачылыгың жөнүндө кеп салсаң. Чыгармачылыгым тууралуу айта турган болсом, кызым жакында эле 1 жашка толду. Кызым кичине кезинде чыгармачылыгым бир аз солгундай түшкөн.
эми чыгармачылыкка баш отум менен киришип жатам десем болот. Жылдызбек Турсунбаевдин сөзүнө жазылган "Ону казак элиники тушоо кесүү тай тай" деген ырга клип тарттырып бүттүм. Айбек Карымовдун обонуна таандык "Өмүрлөшүмө" деген ырымды жаздырып чыккам. Ошого клип тарттырып жатам. Ошол эле учурда Түмөнбөй Колдошевдун "Аяп сүйгөм" деген ырын жаздыргам. Ошол ырга жайдын аптаптуу күндөрүндө клип тарттырсам деген жакшы тилегим бар. Андан сырткары Роза Шакирова, Азиза үчөөбүз дагы "Жеңелер" деген жакшы трио ыр жаздырганбыз. Ошол ырыбызга тамашалуу клип тарттырып жатабыз. Буюрса, алар дагы жакында даяр болуп калат. Бала кезде ырчы болгум келчү эле. Менин балалыгым Бишкек шаарында өттү. Ата-энемдин эрке кызы болчумун. 2 уул, 2 кыз, 4 бир тууганбыз. Мен кыздардын кичүүсү болгондуктанбы бүгүнкү күнгө чейин эркелеп өстүм. Жаш кезимде ырчы болом деп чынында ойлогон эмесмин. Себеп дегенде 2-класстан баштап комуз иримине барып күү чертип баштагам. Бирок ал кезде ырчы болом деген оюм жок эле. Жөн гана комуз чертүүнү хобби катары кабылдачумун. Мектепти аяктаган соң искусство институтуна тапшыргам. Ал жактан чыгармачылык чыйырым башталып, ырчылыкты биротоло кесип кылып алдым. Кудайга шүгүр өкүнбөйм. Ырчылыктын арты менен жакшы ийгиликтерге жетишип жатам. Ырчы болбосоң ким болмоксуң? Бала кезде таттууну жакшы көргөндүктөн кондитердик фабрика ачам, торт чыгарган ишкана иштетем дей берчүмүн. Балалыкта оюмда торт заводдо жасалат деп түшүнсөм керек го. Бүгүнкү күнгө чейин таттууну өтө жакшы көрөм. Балдарым да таттууну сүйүп жешет. Менин оюмча, эгерде ырчы болбой калсам, таттуу чыгарган кондитердик фабрика иштетмек болушум керек. Же бир ошондой жерде иштемекмин деген ойлорго кептелем. Чыгармачылык менен үй бүлөнү чогуу алып кетүү кыйынга турбайбы? Албетте кыйынга турат. Экөөнү бирдей алып кетиш, баарына жетишүү кыйын. Бирок менин жеңилимди жердей оорумду колдон алган жолдошум бар. Бардык жакчан мени желеп таяп турган үчүн мен көп нерсеге жетише алам. Жолдошумдан сырткары апам, сиңдилерим да жардам берип турушат. Бойдок кезде жалаң гана чыгармачылык менен гана алышчумун. Азыр биринчи орунда үй бүлөм. Балдарыма татыктуу тарбия берүү, жарашыктуу кийим кечем, таттуу тамак жасап берсем деген тилектер менде биринчи орунга чыкты. Бирок ошол эле учурда чыгармачылыкты да четке сүрүп салбай, жылына жок дегенде 3-4 клип тарттырып, бир нече ондуу жаңырларды аткарып, репертуарымды байытып турам десем болот. Кыздар арасында чыныгы достук болбойт дешет. Мен андайга кошулбайм. Чыгармачылыктагы курбуларым, үй бүлөдөгү катыштагы жакын досторум көп. Чыгармачылыкта курбуларым деп Роза эже, Азиза үчөөбүз жакын үй бүлөлүк катыштагы достордонбуз. Жамандык, жакшылыктарда бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, сын айтып, ошол эле учурда майда-чүйдө таарынычтар деле болуп кетет. Бирок ошонун баарын кетирип, сынды туура кабыл алганга аракет кылабыз. Алар менин чыгармачылыктагы курбуларым гана эмес, сынчыларым да деп эсептейм. Мисалы, жаңыр жаздырсам, экөөнү угузуп сындатам. Ачыгын айтышат. Жакса жакты, жакпаса бул жериң мындай кылыш керек деп кемчиликтерибизди айтып турабыз да. Ошол эле учурда жолдошторубуз да агайыны жакшы мөөлөдөгү достордон болушкан. Эң алгач сахнага чыккан сезимдериңди эстей аласыңбы? Кичинекей кезимде комуз иримине катышып турган чакта мен ансамбль менен көрүүчүлөргө чыккан үчүнбү, коркунуч деле жок беле. Өзүм жеке аткаруучу болуп ырдап чыкканда аябай толкундануулар болгон. 2006-2007 жылдары биринчи ырларды жаздырып, чоң сахнага ырдап чыгып атканда чындыгында кыйналгам. Тартмыч, коркунуч, сүрдө, толкундануу деген болот. Бирок ар бир сахнага чыккан сайын ага эжелерим айтчу жоокерчилик болуп, сүрдөп, толкунданып туруш керек деп. Анын сыңарындай чында эле бүгүнкү күнгө чейин толкунданып турам. Чоң сахнага чыкканда эл мени жактырабы, кандай кабыл алат? Ырым жаксы экен, же эптеп эле ырдап алыптыр дейби деген ой саналар болот. Мен деле болсо чоң сахнага чыкканда сүрдөгөм. Клиптерге демөө үчүн кантип табасың? Кызым жаңы төрөлгөн үчүн жаңы үйгө кирип калып клиптерди кеп тарткан жокмун. Быйылкы жылы жакшы киришип биринчи баштадым. Менин демөө үчүн продюсерим бир эле адам, ал жолдошум. Бойдок кезимде бир тууган иним, анан ата-энем сахнага кийинген кийимдериме, клиптериме жардам берип турушчу. Азыр ошолордун баардыгын Кудайга шүгүр жолдошум аткарат. Колдоочум, демөөрчүм, сынчым дагы деп айтсам болот. Жаңыр жаздырып келсем, курбуларыма чейин жолдошум угуп сын элегинен өткөрөт. Эгерде жолдошум жактырбаса, ырдап деле чыкпайм. Көмүскөдө калып калган ырларым да бар. Жөн эле акча коротуп жаздырып койгон ырларым да бар. Эмнеге дегенде жолдошума жакпай калат. Жолдошум жактырып, ырдай бер деген ыры негедир элге да жагып, алымдуу ыр болуп кетет. Учурда жакшы иштеп кеп клип тарттырып, мен өзүм жардам берем деген жыл башындагы сөзүнө туруп, астыга койгон максаттар акырындык менен ишке ашып атат. Сахнадагы стилди ким тандап берет? Сахнадагы стилди өзүм тандап алдым десем болот. Сахнага деген улуттук колориттеги кийимдерге басым жасайм. Эч убакта өтө кыска кие албайм, ачык кийине албайм. Өзүмдүн ырдап жаткан ырларыма туура келгендей, көбүнчө узун кийимдерге көп басым жасайм. Улуттук коймо чиймелер менен котулгон кийимдерди баалайм. Жөн гана көчөгө арналган кийимдердин деле өтө ачылып-чачылып кеткендерин жактырбайм. Сахнага кийим тандап берүүчү стилим деле жок. Өзүм тандайм же жолдошум тандашат. Бактылуу аял заты кандай болот деп эсептейсиң?
Өзүңдү сүйгөн, өзүңдү колдогон жолдошуң жаныңда болсо, балдарың аман эсен, ата эне, бир тууган, эли журт аман болсо, эч нерседен кем болбой жасаган ар бир эмгегиң элиңе, жакындарыңа жагып колдоо көрсөтүп турса, ошол айым бактылуу деп эсептейм. Мен андай бактылуу аял заты болууну ар бир кыргыз айымына каалайт элем. Айымдарыбыздын көз жашы жалаң гана бактылуу учурда кубанычтан гана акса деген изги тилегим бар. Эргүүнү кайдан аласың? Эргүүнү мен мурда жаратылыштан кабыл алам деп ойлочумун. Себеп дегенде бойдок кезинде талаага чыгып ириткенди жакшы көрчүмүн. Өзгөчө шаардын четине жамгыр төгүп жаап жатканда машина айдап, терезеге тийген жамгыр тамчыларына суктана музыканы сыбызгыта коюп алып жол жүргөндү жактырчумун. Эгерде салондо кайгылуу жаңырса, ошол эле жерден токтоосуз ыйлап жиберчүмүн. Же болбосо жакшы музыкага угуп калсам, көңүлүм көтөрүлүп, жаратылыштан көбүнчө эргүү алгандаймын. Азыр деле өзүмчө таза абага чыкканды жакшы көрөм, бирок учурда техника өнүккөн заманда жашап атабыз го. Интернетти коюп алып, жакшы музыкаларды угуп, кесиптештеримдин иштеп аткандарын көрөм. Изденип аткандарын көрүп, менде да жакшы сезимдер пайда болот. Андан сырткары чет өлкөлүк ырчылардын ырларын, клиптерин көргөндө жакшы маанайда калам, жүрөккө жакын идеялар пайда болот дегендей. Булак Жаңы Ордо. Турдакун Ниязалиев. Аял күйөөсүнө баш ийип, анын сөзүнөн чыкпаш керек. Аял ар бир нерседе баш ийиш керек күйөөсүнө. Кылып жаткан нерсесин дайыма жолдошу менен кеңешип, анан кылыш керек. Кээ бир аялдар бар да, мисалы, үйдө турган акчаны себепсиз жок кылып салып, же күйөөсүнөн сурабай карызга берип салган. Мындай аялдар идеалдууларга кирбей калат го. Ал эми өзүмдүн келинчегим боюнча айтсам, Кудайга шүгүр, мен үчүн ушул убакка чейин идеалдуу эле жубай болуп келе жатат. Булак Леди Чекит Кейжи. Аскат Сулайманов. Негизи эле идеалдуу түгөлөр жок болсо керек. Жашоо ошонусу менен кызык да. Эң биринчи кезекте биз эркектер, жубайларыбыз бизге нааразы болбогондой шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо гана аял заты бизге идеалдуу болуп бере алат. Мен жубайыма ыраазы элемин. Бирок кээде таарынып сүйлөбөй калмай жайы бар. Эми мунусун жакшы сапат деп айтса деле болчу да, анткени таарынып калып кыйкырып беттен алгандар деле бар да. Булак Леди Чекит Кейжи. Сезбек Искеналиев. Бул жашоодо идеалдуу адам жок. Ошондуктан мен жубайымдын өзүндө анча-мынча кемчиликтери бар болсо да, аларды баса белгилеп айта берүүнү туура көрбөйм. Мисалы, жубайымдын өзүнө гана тиешелүү терс сапаттар болсо, менин деле терс сапаттарым болсо керек. Анан бири-бирибиздин кемчиликтерибизди айта берсек, анда жубайлардын жашоосу кандай болуп калат? Булак Леди Чекит Кейжи.